Сиз бул ушул лагерге келгенге чейин кандай бала элеңиз? Лагерден кийин кандай өзгөрүштөр бар? Өзүңүздө өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Бир айлык Куран курс лагерге келгенде мен буга чейин убакытты башка жака бөлчүмүн. Убакыт бул алтын экен. Буга чейин мен телефон ойноп, компьютердик клубтарга барып, жана башкаларды кылып, ата-энемдин сөзүн укпай, телефондо Free Fire жана башка оюндарды ойноп, убактымды башка жака бөлчүкөм. Азыр намаз окуганга бөлүп атам, кандай адамгерчиликтүү болгону бөлүп атам, адеп ахлакка бөлүп атам, дуаларды жаттап жана башка сүлөрдү жаттап, өзүмдүн жашоомду динге бурганды жакшы үйрөнүп атам. Машалла. Биз түркчө өмөт күткөн агай бизге айтат да, эчтеке эмес деген сөздү үйрөнгүлө депчи. Анан ошо агайлар бизге ынтымактуу болгула дейт да, ошо агайлар айтатындай, дин менен бөлүнбөгүлө андай. Тиги уруулар менен да бөлүнбөгүлө дейт да агайларчы. Ошо Эми амал кыласыздарбы? ооба, иншалла. Кана инилерим, лагерь кандай өтүп атат? Жакшы. Үйдөгүлөргө бир салам айтып койбойлубу? Кана көлгө жүгүрдүк баарыбыз, машалла. Ата-энени бактоо, ата-энебиз айтат да неме депчи, бул жумуш кылып койчу, азыр кылабыз деп телефондо карап кала берчик. Анан ошол жумушту унутуп калып, ата-энем караса өзү ошол жумуш кылып аткан болот. Анан жүрөгүм ооруйт да ошактанчы. Ушул катачылыктарды түшүнүп алдыңыз. Эмечи, эми азыр үйгө барганда сиз кандай амалды жасайм деп ниеттенип турасыз? Эң биринчиден бул мечитти калтырбай барайын деп ниет кылып атам да. Машалла. Анан экинчиден Куран бул жүрөктүн нуру экен да, ошол Куранды көп жаттаган сайын өзүбүздүн немебиз жашообуз оңолот. Куранда бүткүл проблемаларга немелер бар экен да, жоопторучу. Ошонун баарын кылган сайын баарын таанып, Куран жаттаганда адам бүт нурланат, бетинде нур пайда болот. Эң пайдасы бул кыямат күнү ошо ата-энебизге тажы кийгизебиз да. Машалла. Биздин Ысык-Көл районундагы Бош-Көл айылындагы келечек жайкуу эс алуу лагеринде быйылкы жылы экинчи ирет окуп, эс алып, илим алып жатышат. Мен ойлойм, ушул эс алуу жайкы, анын ичинде илим алуу деген балдар үчүн эң бир керектүү нерсе. Анда сырткары ушул ата-энелер үчүн дагы абдан бир пайда келтире турган бир чоң иш болуп атат. Бул жагдайда балдарды берип жакшы бир ишеним артып аткан ата-энелердин дагы мен ойлойм жакшы ишеништери аткарылды. Себеп дегенде 20 күн ичинде досторду таап, кубанып, бири-бирине көнүп, абдан бир өзүнчө сонун болуп калышты да. Анан бул курстун дагы бир маанилүүлүгү ушул жерде илим алып, ушул ыйман деген эмне экенин, ата-энени кадырлоо деген кандай экени, ушунун баарын бир тереңдетилип окутулуп, балдардын аң сезими өсүп, балдар үчүн бир жакшы бир жарык жол көрсөтүлүп жатканы бул аябай жакшы нерсе. Андыктан ата-энелерге айтат элем, ушундай иш-чараларда балдарыбызды колдогон, ошол балдарга уюштуруп жаткан уюштуруучуларды дагы колдоо бул өтө чоң нерсе да. Себеп дегенде ошончо бала менен иш алып барыш, ошончо баланын тамак ашы, жаткан жери, мына кызмат кылгандар кийим-кечесине чейин жууп жатышат. Мына ошолордун кызматы өтө маанилүү. Албетте балдар үчүн, Аллах Таалам үчүн кызмат кылып атабыз деп атышат. Соогун энем берген болсун. Эң оголу мен ата-эне катары дагы белгилеп айткым келет. Биздин азыркы учурдун көйгөйү болуп аткан балдарыбыздын баары мына гаджет, телефондор менен жашап калышты. Ушундан бир да күн ажырата албай жаткан учурларыбыз бар. Мына ушул күндө балдар телефонсуз жашоону дагы өздөштүргөнү бул жакшы нерсе болуп атат. Алардын ден соолугуна дагы, өсүп өнүгүшүнө дагы телефонсуз жашоо мен ойлойм чоң бир пайдасын тийгизип жатат. Ошондой эле бош убактыларын колдонуу. Себептен бул жерде спорттук оюндун бир канча түрлөрү өтүп жатат. Анан мына азыр көлгө түшүп атышат.
ушул кереметтүү көлдүн жээгинде балдар бир жакшы күндөрдү өткөрүшүп, жакшы бир илим алып жатышат. Мен ойлойм, жашоолорундагы бир эң бир жакшы бир унутулгус көзүрмөмдөрдү өткөрүштү. Андыктан бардык ата-энелерге, уюштуруучуларга ошо терең ыраазычылык билдирет элем. Балдарыбыз аман болсун. Ошо ата-эненин үмүт тилегин аткарган, элине кызмат кылган, ыйман жолундагы жакшы бир өспүрүмдөрдөн болуп өсүп чоңоюшсун. Келерки жылы дагы биздин келечек лагери биздин балдарды кучак жайып тосуп алат. Баарыңыздарга чоң рахмат.